Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Бүгүн силердин назарыңыздарда интернет булактарынан алынган жаңы апа чыгармасы болмокчу. Автору белгисиз. Жылдык аштын аягы суюлуп, келген куда сөөк, алыскы жакынкы туугандар узап, эшик алдындагы орунтукта 70-тен эми ашкан, буудай жүздүү, өзүнө жарашкан чокчо сакалы бар олбурлуу Муса жалгыз отурду. Колундагы чыбыгы менен жер чукуй ойго берилип кеткен. Анда санда ийини менен оор дем алып коет. Анан кантмек 50 жыл эри шаркак бирге жашаган байбичеси каза болуп, акыры жылдыгын өткөрүп, жалгыз калганына эми гана ишенип атса. Көз алдынан баардыгын чууртуп өткөрөт. Шыңгыр күлгөн, ай чырайлуу татына кызды кантип үйүнө алып келгени, ата-энесинин чачыла чачып, ак жоолук салып тосуп алганы. Келинчеги акыл эстүү чыгып, өзү анын бөпөлөөсүндө өмүр өткөрдү. Бир аз гана кейип калган жери, эки кыз бир эркек төрөгөндөн кийин келинчеги катуу ооруп төрөбөй калганы. Болбосо Мусанын каш кабагынан эмне айтаарын билип турчу. Кыздары да эстүү чоңоюп, очор бачарлуу болгон. 45-ке келип калган уулунун кызы да турмушка чыгып, ал балалуу болгон. Жашоо турмушунан эч өксүгү жок. Өмүр бою колхоздун жылкысын багып жүргөн Мусанын жаздыкка башы тийип, төшөк тартып жаткан күнү болгон эмес. Бүгүн да 50-дөөгү жигиттей аттанып бастырып кетет. Баласы да бухгалтер, экономист, сельсоветтин секретари болуп, айтар жалаң контордо иштеп калганы. Үйдөгү чарбачылыктын баарын небереси менен Муса жасайт. Тоодон түшкүсү жок эле. Айла жок, байбичеси оорулуу болуп калган үчүн гана заңгырата салынган, уулу жашап аткан үйгө жакага түшкөн. Эми минтип байбичеси тооруган оорудан көзү өтүп, жалгыз калды. Канчалык небере чөбүрлөрүн бооруна кыса, жыттап алган менен баары бир нерсе капшытын бөксөртүп, коңултактап отурат. Неберелери көзүн карап, келини жакасына кир жугузбай, ачка калтырбайт. Уулу азырда өйдө карабай бөпөлөп турат. Башынан оор басырыктуу Муса бул жагынан кеми жок, дөөлөттүү улгайып келатат. Бирок Муса аксакал кой кайтарып талаага кеткен. Түшкө маал эле. Келдибек үй бүлөсү менен чай ичип отурушкан. Аңгыча Муса курактуу, андан улуу эки аксакал келип калды. Алар деле Мусалардын уурусунан, өздөрүнүн туугандары эле. Келдибек тура калып, аларды төргө өткөздү. Бир-эки чындан чай ичишкен соң аксакалын жайкалткан. Бир чети айылдын кадыр барктуу аксакалы Абды абышка кеп баштады. Келдибек балам, биз эмнеге келгенибизди билип атасыңбы? Жок ата, айта бериңиз. Айтсам мындай, бул баланын бир парызы бар. Апасынын көзү өтсө, атасына байбиче алып берет. Угушума караганда атаңа ак жоолук алып бергенге каршы экенсиң. А биз чекмелеп сурап көрсөк, атаң Мусанын көөнү бардай. Эмне болсо да тизесин жылытып, кир когун жууп турганга, кабак кашына карап айланчыктаганга бир ак жоолук алып берсе, Мусага туура болот эле. Биз ушуну сен менен кеңешели деп келдик. Мына, өзүң билесиң, бул атаңа деле апа алып бердик. Балдарын өз балдарынан артык бөпөлөп, абышкасына чаң жугузбай карап отурат. Өзүң деле неберелүү болуп, эл ортоно элүүнү тайып келатасың. Ойлонуп көрсөң, деген Абды абышка Келдибекке суроолуу карады. Келдибектин кашы бириге атасындай кабилеттең
Олбурлуу неменин ийиндери солкулдай, кара сыйда муруту бириндей өңү бозоро түштү. Келинчеги сонун деле билгизбеген менен кабагын түйө, көзүнө аста көз жууртө идиш аякты кармамыш болуп калды. Келдибек бир топко үнсүз шорулдата чайдан күчүн чыгарып атты. Келдибек, айтпайсыңбы бирдеме? Деди Абдабышка. Ошондо гана Келдибек кепке келди. Канчалык өзүн карманып, сабырдуу сүйлөйүн деген менен үнү калтырай башкача чыкты. Эмне, атам өзү айттыбы аял алам деп? Ой, мен сага эмне деп атам я? Мына биз айтып атабыз, атаңды үйлөнт деп. Керек болсо так ушуну сен айтышың керек болчу атаңа. Сенин балалык парызың эле да. Аталар, анда мындай. Атамдын жакасына кир жуккан жок. Ач калып атпаса, неберелери чоң атала бермек болуп атса, эмне жетишпей атыптыр атама? Анан кантип 50 жыл бирге жашаган апамдын шейшебине башка бирөө жатыш керек экен? Элестеткиле. Туура. Бул кишинин байбичеси эстүү киши экен. Анын үстүнө өмүрү төрөгөн эмес. Ошон үчүн батышып сый болуп отурат. Бирок мындай болгон менен бул кишинин байбичеси менен балдарынын ортосундагы ыйкы-тыйкыларды ким билбейт дейсизби? Билебиз баарыбыз. Атүгүл бирдеме болсо эле төркүндөрүнө ташыйт деп угабыз. Мына, эсен абам өзү айтсын. Булар эле тынч жашап жатыптырбы? Ылдыйкы Сапар Абышканы билесиңер. Эч кимиси менен батышпай, уул келини жокто үйүндөгүлөрдү бүт жүктөп, Абышканын малын теңин айдап кетип, эмне болушту кырчылдашып? Милициянын күчү менен басышты. Ушуларды көрүп туруп атама кантип аял алып берем? Атама деле убал болот. Же бизге тарта албайт, же кемпирине тарта албайт. Балдарыбызга болушуп, бизге жаман болот. Керкисинен да кем тигиздеп, келини менен аңдышып отурса, ушул жакшы болобу? Кемпирине болушат деп атам экөөбүздүн ортобуздан жик кетип отурса, ошобу менин парызым? Жок абалар, андай оюңардан кайткыла. Улгайганда атам да кемпир деп кыялданганын койсун. Мен апамдын төшөгүн бирөөгө тебелеттирбейм. Жок, силер болбой эле кирише берсеңер, анда биз бир жака көчүп кетели, деген Келдибек опурула жапырыла абышкаларды каптай бир топ сүйлөдү. Эки абышка үнсүз отуруп калышты да, бир маалда Абдабышка Келдибектин аялына кайрылды. Кана балам, сен эмне дейсиң? Сен дагы айтып көрчү. Келдибектин аялы кыйналып кысталып атып, Келдибектин айткандары эле туура го, деди. Ошондо гана Абдабышка жанындагы абышканы чыканагы менен түртү. Тур, кеттик. Эстүү деп ишенгенибиз ушул Келдибек болсо. Мунун айтканы бул, деди да туруп жөнөдү. Келдибек алардын артынан чыгып, байлануу турган аттарын чечип аттандырды. Абдабышка ат үстүнөн туруп саал эңкейе Келдибекке: балам, атаң багылбай калып атат деген кеп эмес. Атаңдын алы күчү 50 жаштагыдай. Жакшылап ойлонуп туруп уруксат бергениң эле оң. Эрте күйүүдөн калтырбасаңчы, убалына каласың. Муну эркек деп сага айтып атам, деди да атынын тизгинин силке теминди. Келдибек ойго баткан бойдон атасы отуруп жүргөн орундукта көпкө отурду. Атасынын жасана кийинип, сакал мурутун тегиздеп, бир орунга тура албай жайдары тарта кудуңдап басып жүргөнүн көргөн Келдибек үн сөзсүз конторго басып кетти. Келдибек конторго жеткенде алдынан бирөө чыгып калды. Ой, коңшу кут болсун дечү эле. Атаңа ак жоолук алып бергенин атасыңбы? Туура кыласың. Буюрса жентик жейт экенбиз да, деп бажактай сүйлөп, колду сунуп келатты эле, кол алышмак түгүл жөөлөп өтүп кетип калды. Омей,
соо эмес го деген бойдон калып калды тиги. Келдибек өзүнөн өзү ызаланып, кабагын карыш түйүп жүрүп, кечке жуук ара калдырып ичип алды бирөө менен. Анысы кайра дагы бир далды. Айтор оолжу юбасы отуруп үйгө киргенде үйдө киши каралар көп экен. Келиндер боорсок жасап жүрүшөт. Бир жеңеси алдынан чыгып: «Ай, кичине бала, сүйүнчү, апалуу болдуң. Биякта тойго камырып атсак жоксуң да, жүрү, апабызды көрсөтөйүн, көрүндүгүңдү кабилтең камда», деди шакылдай. Келдибекти колтуктамакчы болду эле Келдибек колун силкип алып үйгө кирип кетти. Түз эле аялы экөө жаткан бөлмөгө кирип диванга кулады. «Олда апакем-ай, сени дагы бир өлтүрдүм Караныңды айланайын апам. Энелик жытыңды кимге алмашам апа? Алтын апам, сен көз алдымда туруп кантип башка бирөөнү апа дейм? Эмнеге гана бизди таштап кете бердиңиз апаке?» деп мас неме булдуруктай көңкөрөсүнөн жатып алып букулдап ыйлап атты. Аңгыча аялы кирип келип ийинден тартты. «Геки, кантесиң жаш балача? Элим эмне дейт? Атамдын көңүлүнө кетпейби? Баласы жактырбаса мени эмнеге алып келишти деп жаңы апабыз укса эмне болот? Рас, жол бердиңби? Эми ошого жараша бол да, кур намыстанбай», деп келатты эле аялынын колун силкип ийди. «Ия де, жаңы апалуу болдуңбу? Бар, жаңы апаңа өзүң жоолук салып, ал эмес көшөгө тартып алып, атаңа жаш келиндей кылып салып бер. Сага эмне, башың оорумак беле? Атамдын кирин жуубай калам деп сүйүнүп аткандырсың», деп оройлонду. Аялы көзүн алайта туруп калды да сыртка чыгып кетти. Бир маалда атасынын иниси кирди. Ал дагы чырымталы жаш көрүнгөнү менен атасына окшош, бирок сакал кое элек 65тен өткөн киши эле. Келдибек ал кишини аябай жакшы көрүп, анын айткан дегенин лам дебей акыл кеңешчиси катары сыйлачу. Ал кирип жанына отуруп отура электе аны кучактай калган Келдибек ый аралаш мынтип кирди. «Абаке, айтыңызчы, ушул кантип болсун? Кантип гана апамды бирөөнү алмаштырам? Кантип? Апамдын өзү өлсө да арбага карап турбайбы? Уялбай кантип апа дейм башка бирөөнү, абаке? Кудайга жагабы ушу?» Келдибектин кызуулугун көргөн атасынын иниси Келдибекти жоңго таптай акылын айтып кирди. «Геки, жаш бала эмессиң, акылыңа келсең. Апаң өлдү деп эми атаңды да жокко санайсыңбы? Бой атага аял алып бериш керек, баланын парызы. Керек болсо өмүр бою байкемди сен дебеген жеңемдин арбагы да ыраазы болор. Анткени тирүүсүндө абышкасынын кабагы карыш салынбасын, кайгыга батпасын деп ардактап бөпөлөп турар эле. Арбагынан айланайын жеңем, абышкасынын кабагы эми чөксүн демек беле эгер көрүп турса. Дагы эле абышкасынын күлкүсүн, жайдары жүрүп жакшы маанайда балдарын жанында болуусун самайт да. Тур өйдө, акылыңа кел. Ушунча эл каалап той кылып атканда үйүңдү үңкүргө айланткан өзүң болбой тоюңду жакшылап өткөр. Атанын баласы уулун көкөлөтөрүн ойлон. Эмне, ушуну менен эле энеңди унутуп каласың деп атыптырбызбы? Ал кишиге Курандан башка эч нерсенин кереги жок. Эми атаңдын салбырап эл алдында да мүңкүрөп отурушун каалайсыңбы? Ал дагы көз жашыңды жогот да күлүп жайнап элге чык. Келдибек үн сөзсүз көзүнүн жашын арчый өйдө болду. Келдибек атасы менен күңк мык эте сүйлөшкөнү болбосо эч сүйлөшпөйт деле. Ал эми жаңы апасы менен бир оозда сүйлөшпөйт. Алар менен балдардын данакери болгон жалгыз эле аялы сыяктуу. Ал үзүлүп түшүп кайнатасын кандай караса, жаңы кайненесине да ошондой мамиле кылат. Аялы менен
жаңы апасынын баш тийгизе көбүрөшүп калгандарын, кээде күлүп отургандарын көргөн сайын ичи ушуп кетет. Айрыкча атасы менен жаңы апасынын бирин бири астыртан тамашалашып атканын көргөндө ичи туз куйгандай ачышат. Андайда эшикке чыгып кетет же китеп окумуш болуп отуруп калат. Баарынан да балдарынын чоң инилешип тебелеп жүргөнүн, жаңы апасынын аларга жомок айтып атканын же тамак берип атканын, кийинтип ичинтип жалынып атканын көрүп ого бетер итатайы тутулат. Ошон үчүн ошондой көрүнүштөрдү көрбөш үчүн эрте жумушка кетет да кеч келет. Атасы менен жаңы апасын үйлөнткөнүнө 1 жылдай болуп, турмуш көнмүш нерсеге айланган. Бирок Келдибек көгөргөндөн көгөрүп, жаңы апасына бой салбай жүргөн. Бир күнү жумуш боюнча Келдибек бир жеңил машина менен район борборуна барып келаткан. Машинанын ичи толтура эле. Айдоочу жаш жигит экен. Улам эле учурта айдап калганда ичиндегилер: "Акырын айдачы ой, кишинин анча мынча жашын алып коймой болдуң" дешип, тамаша чындап тыйып келатышкан. Аңгыча кууш эле жерден бир машинаны басып өтүп бараткан. Астында турган Келдибек: "Ой, басып өтпөй эле койчу, кайда шашасың?" деп айдоочуга айтып, кайра жолду карай бергенде эле алдынан килейген КамАЗ көрүндү. Көзүн жумуп жибергени гана эсимде. Карс эткен катуу добуш кулагына жаңырса, андан кийин эч нерсе эсинде жок. Аппак кийинген апасы жанында тургансыйт. Колдору менен чекесинен сылап атат. Колдору ысык экен. Өзү былк этпей, таш бастырып салгансып, оор салмактан кыймылдай албай атат. "Кагылайын-ай, сакайып кетсең экен" деген апасынын үнү жаңырды кулагына. Колун өйдө кылып, апасынын колун кармайын деди эле, колу кыймылга келбеди. Апасын көрүп эреркип кеткенсизди. "Апаке" деди, үнүн өзү да укпай калгансыды. "Апаң сенден айлансын кагылайын. Дейги көзүңдү ачтыңбы? Бизди көз жашка калтырбай айыгып кетсең экен, алдыңа кетейин" деп бышактаган үн чыгып, ысык колдор чекесин сылады. Көзүн ирмеп алды. Эми да ана көрдү. Ак халат жамынган жаңы апасы чекесин сылап отуруптур. Көзүнөн салааланган жаш агып жатат. "Айланайын балам, айланайын, ошончу кагылайын, көзүңдү ачсаң алдыңа кетейин" деп жалынып, көз жашын тыйбаган бойдон Келдибектин чекесин өптү. Өз апасынын илеби келе түшкөнсүдү. Эптеп кыймылга келген Келдибек оң колун көтөрмөкчү болду эле таңылып асылып турган экен. Сол колун кыймылдатты. Бош экен. Салмактуу болуп араң өйдө кылса, жаңы апасынын чекесине сылап аткан колун кармады. Сүйлөйүн десе, тили күрмөөгө келбейт. Аңгыча ак халат кийген врач кирип келип, жаңы апасын каруудан алат. "Апа, уулуңуз көзүн ачпадыбы? Эми Кудай буйруса жакшы болот. Бул жерге эч кимди кийирген болбойт. Уулумду көрөм деп ыйлап туруп алганыңыздан гана сизге көрсөтүп жатпаймынбы? Жүрүңүз эми, абышкаңызга сүйүнчүлөңүз, жүрүңүз" деп жетеледи. Келдибектин чекесинен дагы өбүп алган жаңы апасы: "Алдыңа кетейин уулум, 3 күндөн бери сени көзүн ачса экен, эсине келсе экен деп атып, атаң мүңкүрөп чөгүп калды. Барып сүйүнчүлөйүн" деп көзүнөн сызылган жашты аарчый сыртка жөнөдү. Көз кыйыгын жиберип, артынан караган бойдон калган Келдибек жаңы апасын кудум эле көз өткөн апасына окшоштуруп алды. "Кечириңизчи мени, экинчи сизди жаман көрбөйм апа" деп эрдин кыбыратты. Каналдын өсүшү үчүн подписация баскычын басууну унутпаңыздар.